Рахмат. Башка мындай орчундуу маселе жок. Баары эле ирети менен болгону Адакан Кимсанбаевич сөз. 31 берени боюнча Жогорку Кеңештин жыйналыштары дегенде, Жогорку Кеңештин кезектеги жыйналыштары мыйзамдарга каралган учурларды кошпогондо деп атабыз. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби жана бейшемби күндөрү өткөрүлөт деп атам да. Сунуштап атабыз. Неге? Бизде жакшы эмес практика болуп калды. Мыйзамдын долбоорун талкуулайт дагы добуш берүүгө жөнөтүлсүн деп коет. Бул мыйзам талкуу болоор замат добушка коюлушу керек. Жөнөтүлсүн дегенден кийин талкуу бир жумада болот, добуш берүү кийинки жумада. Эмнени талкуу кылды, кандай сунуш кылды, адамдар түшкө чейин айткан, түштөн кийин унутуп калып атат. Ошондуктан мен сунуштадым эле, биз Жогорку Кеңеш күн жумасына 2 жолу жалпы жыйын өткөрбөй, жумасына 4 жолу өткөрөлү. Түшкө чейин. Кийинки беренелерде белгиледик саатын. Эмне үчүн эффективдүү иштейбиз, пайдалуу иштейбиз. Жакшы иштейбиз, тонуста болот. Баягы айткан ыргылжыңдык болбойт дагы, ошол 4 күн катырып мыйзамдарды талкуу кылуу менен иштешибиз керек. Себеби бул үзгүлтүксүз процесс болуш керек. Түшкө чейин эмне үчүн? Түштөн кийин комитеттер иштеш керек. Биз мына 1-2, 3-чү чакырылыштарда ушундай иштегенбиз. Менимче бул абдан бүгүнкү иштеп аткан күн тартибине караганда ошол кезде өнүмдүүрөөк иштегенбиз, натыйжалуураак иштегенбиз да. Ошол сунушту бердим эле, комитет тарабынан ушундай жүйө айтыптыр. Эгер Жогорку Кеңеш өзүнүн ишин улантып кеткен болсо, анда комитеттердин жыйналыштарын үзгүлтүккө учуратат деп. Комитеттердин жыйналыштары 4 күн бою катары менен өтүшүндө күмөн бар. Бизге де комитеттер даяр мыйзамдар жок экен деп комитет болбой калып атпайбы? Мыйзам жазып үлгүрбөй атпайбызбы? Ошондуктан ушуну эске алсаңыздар, анан добушка койгондо кандай чечесиздер, мен өзүмдүн түшүнүгүмдү айттым. Менимче Жогорку Кеңештин жумушуна абдан чоң пайда бермек. Ушул режим. Рахмат. Саламат. Адакан Кимсанбаевич, сиз 2-ге бөлсөңүз болмок экен сунушуңузду. Сиз азыр айтып атпайсызбы? 4 күн иштейли деп туруп, анан негиздөөсү катары биз добуш бергенге жөнөтүлөт деп атасыз да. Баягы жумуш күнүн бир бөлүк кылыңыз сунушуңузду. Добуш берүүнү бир кылсаңыз, ошолдо туура болот. Өзүнчө ал, итак эле өзүнчө каралыш керек. Өзүнчө беренелер алар. Добуш берүү өзүнчө. Экөөнү бир айтып койду да. Жок, ал кийинки беренеде деп атпаймынбы? 4 күн сессия болуш керек. Себеп дегенде мыйзамдарды унутуп калып атабыз деп атпайбы? Ооба. Мен ошого айттым да. Туура. Элмазар акеевич, туура айтасыз. Биз кийинки беренеде добуш берүүнүн тартибинде айтып атабыз да. Мыйзам талкуу болуп бүтөөрү менен добуш берүүгө жиберилсин деп эле. Түшүндүм. Рахмат. Не бар бул жерде урматтуу депутаттар, эми бир эле риск бар. Билесиздер, жумасына 2 жолу азыр болуп атат. Бирок айрым учурларда болбой атат. Анткени повестка дняда маселе жок. Эгерде биз мындай көбүрөөк болуп калса, ошол болуп калабы, маселе болбойбу? Болуп калат. Ушуну добушка коюп коюңуздар. Анда биринчи ошол Адакан Кимсанбаевич. Эгер мисалы бир жумада 4 жолу болсо, бул эмеге чейин да, обедке чейин болот да, 1ге чейин да. 1ге чейин. Анда өкмөттү биз кыйнап коебузбу дейм да, кайра ушул жерге чакырып атыпчы. Эгер мисалы эми азыркы эч ким комитетте эч ким кармаган жок, 1-2 күнү комитеттин өткөрө берсин да, 1-чи күндө өткөрсүн, 2-чи күндө өткөрсүн. Анан кийин жана тиги эмени айтып кетпедиңизби? Кышканан жайкы деп, сессия деп. Ошол экинин деле кандай болуп калат анда? Анда 1,5 айда уже мандатын алып койсо болот экен да. 1,5 ай келбесечи. Туурабы? Бул мисалы ошого да карама-каршы келип калабы дейм да. Мен жооп берейин. Урматтуу кесиптештер, бул аябаганда ондогон жылдар бою Жогорку Кеңеште иштегенден улам чыккан жыйынтык. Бул тажрыйбадан чыккан жыйынтык. Эң өнүмдүү иштөөнүн эрежеси ушул болмокта. Анан депутаттар сессияга катышпай коебуз, анан биздин мандатыбыз алынып калат экен деп корккон болсок, анда биз ант берип атпайбызбы Конституцияга? Кыйшаюусуз аткарууга ант берем деп атпайбызбы? Жумушка келүүгө милдеттүү. Ооруп калса, жумуш сапары менен жүрсө, же шайлоочулар менен жолугушуп кеткен болсо, кат жүзүндө жиберип коет, ал жүйөлүү себеп болуп эсептелет. Анан экинчиден, урматтуу кесиптештер, биз мыйзамдарды кабыл алып аткан жокпуз Жогорку Кеңеш.
тилекке каршы мыйзамдарды комитет кабыл алып коюп атат. А комитет да кабыл албай атат. Ошол комитетке даярдап берген бөлүм кабыл алып калып атат. Биз беренелери боюнча талкуу мына бүгүн сизге ыраазычылык билдирем, урматтуу төрага. Мыйзамдын долбоорун талкуу бүгүнкүдөй кетиш керек өзү негизи. Бул жогорку кеңеште кетиш керек. Ар бир беренеси керек болсо редакциялык жактан бүгүнкүдөй талкууланыш керек, бүгүнкүдөй эзилиш керек. Андан кийин гана добушка чыгыш керек. А биз аттап буттап өтүп кетип баратабыз. Бөлүм кандай жазып берсе, комитет да окубай калып атат. Ишенип койгула мен. Эми бул чындык. Биз дүңүнөн гана 600 берене болобу, 500 берене болобу, бөлүм эмне деп жазып берсе, ошону гана кабыл алып коюп атабыз. Тилекке каршы биз берене боюнча талкуу болбой атат. Анда бизде жогорку кеңештеги депутаттардын кесиптик такшалышына дагы өтө чоң пайда бермек. Себеп биздин жогорку кеңеште Элмурза Ракиевичке окшогон, Гүл Акматкуловна окшогон, Арслан Касымовичке окшогон, Исхак Масаликовке окшогон адис юристтер мыйзамдын ар бир беренеси боюнча пикирин айтканда, мындай бир жаш депутаттарга да абдан чоң бир керемет бир сабак болмок да. Бул дагы бир жолу кайталап айтам, 5-нчи жолу шайланган депутат катары мен сиздерге өзүмдүн турмуштук тажрыйбамдан улам айтып атам. Ошондо мыйзамдардын сапаты да укмуш болмок. Биз талкуулап бүтөр замат добуш берүүгө өзүбүз даяр болобуз. Унутуп калганбыз өткөн жумада кандай талкуу болгонун. Анын ичинде кайсы сөздөрүбүз кирди, кайсы сөздөр кирген жок, аны деле унутуп калдык. Жөн гана добуш берүү менен алек болуп кетип баратабыз да.